Элдик медиа баарына сөз беребиз. Депутаттык комиссияны түзүү боюнча маселени киргизип койсок, ал депутаттык комиссия кандай? Акыркы мезгилде көрүп атасыздар, Кытай жараны Саймайти жөнүндө көп сөз болуп атат. Ал Саймайтинин өлүмү бүгүнкү күндө коомчулукта аябай көп мындай сырдуу, көп жаңы нерселер ачылып атат. Ошого байланыштуу депутаттарды, мени каралаган күчтөр көбөйдү. Ошол жака отвлекающий маневр деген болуп атат. Бул жерде бир кандайдыр бир күчтөр өзүнөн башка жака бургусу келип атат. Ошондуктан бул маселени иликтеп, Саймайти ким, Кыргызстанга качан келген, кантип кеткен, кыргыз паспортун кантип алган, дип машинада кантип жүргөн, кыргыз дипломаттык машинасында. Ал кимдер менен жакын болгон, жана кимдер менен душман болгон. Ушулардын бардыгын иликтеш үчүн депутаттык убактылуу комиссия түзүштү сунуштайм. Ошол депутаттык комиссия Турциянын парламенти менен байланышып, барып следственный орган менен байланышып, бүгүнкү менин угушум боюнча күч органдары кетиптир. Алардын күч органдарын алган маалыматын эртең бергенине эл ишенбейт. Бүгүн күч органдарын көрүп атасыңар кандай абалда болду. Ошондуктан биз туура ошолордун парламент менен иштешип, башына качан келген ал, ким ал, кандай иштер болгон, ушуну иликтеп, мынау ишти жасап коюп башка жака бурам деген баатырлар адашышат. Алардын отвлекающий маневрасы бүгүн мына өздөрүнө эртең айланып келет. Рахмат. Рахмат, биринчи микрофон. Чоң рахмат. Биринчиден депутаттык комиссия сөзсүз түзүшүбүз керек. Анткени бул коомчулукта азыр элдин баары талкуулаган чоң темага айланды. Экинчиден ишкер Сайматинин өлүмү жана Кыргызстандан чыгарылган акчалар тууралуу биз ошол депутаттык комиссия сөзсүз иликтеш керек. Анткени азыр ар кайсы саясий күчтөр бул маселени биринен бирине оодарга аракет кылганы бул туура эмес. Биз бир дагы саясий топтун кызыкчылыгын көздөбөшүбүз керек. Биз мамлекеттин кызыкчылыгын көздөшүбүз керек. Ошол иликтөөдө депутаттык комиссия иликтегенде азаттыкта айтылган жанагы Кыргызстандан чыгарылган акчалардын бардыгынын тарыхына биз сөзсүз кызыгышыбыз керек. Анткени Кыргызстан мына Туркияда башкы консулубуз баш болуп Кыргызстандын атына чоң көлөкө түшүрдү. Ошондуктан менимче азыр парламент регламент жол берет, мындай бир адилеттүү чечим чыгарып, болбосо элибиз баш айланып калды азыр. Кыргызстанда соо саясатчы калдыбы же калбадыбы деген чоң суроолор мындай пайда болду. Ошондуктан келгиле депутаттык комиссия түзүп, элге баарын мындай ачык айкын далилдеп берели. Рахмат. Элдик медиа баарына сөз беребиз.